Биз жашоодо чоң күнөөгө чалдыккан бир туугандарыбыз да жок эмес. Алар ошол күнөөдөн тыйыла албастан, күнөө үстүнө дагы да күнөө кылып, жашоодо үмүтсүздүк пайда болгон. Алар Аллах Таала мени кечирер бекен деп, жүрөгү сыздап, жүрөгүндө кайгы капа менен жашап калышкан. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде сиз мындай кайгыга чалдыккан болсоңуз, сиз үчүн албетте кутулуу бар. Аллах Таалам өзүнүн сөзүндө айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Бузукулук менен алек болуп, жана өз жандарына зулум кылгандар, жана ошол билип жасаган күнөөлөрүнөн кайра кайрылышпаса, Аллах Тааладан башка күнөөлөрдү ким кечирет? Эгерде сиз чоң күнөөгө чалдыгып, ошол күнөөдөн кайта албай жүргөн болсоңуз, анда албетте Аллах Таалага чын жүрөгүңүздөн тобо кылып, кол жайып дуа кылыңыз. Албетте Аллах Таалам сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Эгерде сиз күнөөдөн тыйыла албай, ошол күнөөдөн өзүңүздү кайтара албай, аргаңыз кетип жүргөн болсоңуз, анда сиз 2 рекет намаз окуңуз. Жакшылап дарат алып, түндүн бир бөлүгүндө туруп, 2 рекет тахажжуд намазын окуп, Аллах Таалага чын жүрөктөн кайрылыңыз. О жараткан Алла, мен ушул жаман иштен кайта албастан аябай кыйналдым. Аллахым, өзүң кудуреттүү улуу затсың. Мага жардам берүүчү бир гана өзүңсүң. Өзүң мага жардам бер. Ушул күнөөнү мага жек көргөзүп, бул күнөөдөн арылуума өзүң жардам бер. Менен дайы өзүңдүн туура жолуңа, өзүңдүн туура багытыңа баштагын деп дуа кылыңыз. Албетте сиздин Аллах Таалам өзү туура жолго баштап коет. Албетте Аллах Таала бул нерсеге кадыр зат. Пайгамбарыбыздын башка хадисинде айтат: "Я ибн Адам, лау балагат зунубук ана ас-сама, сумма стагфартани, фагфарту лак ва ла убали." Албетте Аллах Таалам сиздин күнөөңүздү кечирет. Мен Аллах Таалага чыныгы ыйман келтиргенимди, чыныгы ишеничимди даңазалап айтамын. Эгерде сиздин күнөөңүз жер бетин каптап, балким асман тиреп калсын, сиз Аллах Таалага кайтып тобо кылган болсоңуз, албетте Аллах Таалам сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет. Анткени Аллах Таала өзүнүн сөзүндө сизге убада берип айтып жатат: чындыгында Аллах Таала тоболорду кабыл кылуучу мээримдүү зат. Мен бул жерде өтө баса белгилеп айта кетчү нерсе, жашообузда биз дайыма ата-энебиз менен бирге болгубуз келет. Биз дайыма балдарыбыз менен бирге болгубуз келет. Мен атамдын жанында отуруп, апамдын көкүрөгүнө башын коюп, апаке деп жанымда апамдын жытын жеттеп отургум келет. Бирок жашоодо ушул экен, тирилик экен, ата-энебизден алыстап четке кеттик. Бирөөбүз дагы да алыстап кеттик. Ошол ата-энебиздин жытын жыттагыбыз келип, алардын жанында отуруп, алардын дубасын алгыбыз келип, ушунчалык кыса болуп жашап жүрөбүз. Бүгүн сиз балаңызды сагындыңыз. Балаңыздын жанында болгуңуз келди. Бирок ошол тириликтин айынан сиз анын балаңыздан алыс жашап, балаңыздын күн сайын чыккан кылыктарын көрбөстөн, балаңыздын күн сайын тили чыгып, ушундай жагымдуу сүйлөп жатканын укпастан, алыста жүрүп сагынып, балким күндөрдүн бир күнүндө ыйлагандырсыз. Балаңызды сагынып, көрпөңүзгө чүмкөнүп ыйлагандырсыз. Бирок бул жашоо ушундай татаал экен. Сиз ошол балаңыздын күн сайын чыккан кылыктарын көрбөстөн, алыстан туруп сыздап жүрөсүз. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошол жашооңуз акыретте да уланбасын. Ошол кыйынчылык жашооңуз акыретте да уланбасын. Андыктан тобо кылып, Аллах Тааланын буйруктарына баш ийип, бул жашооңузду рахатка, ошондой эле жыргалчылыкка айлантыңыз. Албетте Аллах Таалам биздин жашообузду, Аллах Таалага жалын жалбарсак, Аллах Таалага калыс тобо кылсак, биздин жашообуз дайыма жакшылыкта, биздин жашообуз дайыма жыргалчылыкта болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.